медиа порталынын элдик жардам берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында 5 жаштагы Нуржигиттин жакындары жардам сурап кайрылат. Учурда Нуржигиттин дем алуусу начарлап, өпкөсүнүн бир жагы куурап баратат. Атайы дем алдыруучу аппарат менен күнүнө 3-4 жолу аба жуткуруп турбаса, абалы оорлошуп, дем алуусу начарлайт. Эми ушул балам деген ооруп 7 айынан эле башталган, өзү ооруганы. Жөтөлүп эле акырындап ооруп баштап, анан кийин одон кийин жатпаган жерибиз калган жок, больницабыз. Жүрөгү деди вообще не болуп кеткен, шишип кеткен боору менен эмеге жүрөккө боору шишип жүрөккө асер берип атат. Кардиологияга апарасыңар деп ошентип айтты. Анан кардиологдордон силерди туберкулезныйга жиберген турбайбы? Туберкулезге барасыңар деп ол жака жиберди. Силер отказ кылып кеткен турбайсыңар деп. Ол жерге келгенде эле бизди 53 күн реанимацияга жаткызып койду. Ол жерде жаттык 53 күн. Анан туберкулездин дарилерин берген кезде бала ошун болбой эле 3 жолу шишип кетип атты. Эме өлүп калып тирилип атты. Анан эмне болсо да башыма түшкөнүн көрөм да деп уже. Каарманыбыздын апасы Салтанат Сулайманова 2 кыз 1 уулун жалгыз тарбиялап келет. Келечекте балам мени карайт, төрүнүн көркү болуп олтурам деген кыялдарым бар эле деп муңканган эне уулунун айыгып кетүүсүнөн үмүтүн эч үзбөйт. Мындан сырткары каарманыбыз буга чейин бир нече жолу башынан операция өткөргөн. Уулунун өлүм менен өмүрдүн ортосунда арбалышып жаткан учурда айрымдар Нуржигитти каза болду дешип көңүл айтып кетишкен учурлар да болгон. Врачтар айтышты, эми уже болду, биздин колубуздан келгенче аракетибизди кылдык, башка эчтеке кыла албайбыз, баары Кудайдын колунда деп ошентишти. Анан үйгө келип туугандарымдын баарын чакырдым. Эми уже мен чыдамым бүттү, эми болду, эчтекеге алым жетпейт окшойт, эчтеке кыла албайт окшоймун деп. Анан үйгө келип эшикте ыйлап отурсам, кошуналарым баары тиги келишип башымдан кучактап кетишет. Балаңыздын артык айлуу болсун деп, антпесе балам али өлө элек. Анан не кылам, эми жалгызмын, эми бунун атасы да жок болсо кандай кылам эми деп Ошко неге апарып жерлейинби же бул жактан деле жер сатып алсам болобу деп эми ушул баламды ойлойм да, жок дегенде мусулман болуп кетсе жакшы болмок, бешикке келип калды, эми сүндөткө да отургузбай калдым деп ыйласам, айтты, ол жаныбызда бир молдо бар эле, ол айтты, эчтеке болбойт, ол сүндөткө отурган бул жаш бала деп ошентип айтты. Анан ошо түнү менен уктабай Кудайдан тилеп чыктым, эмеге карап, патологко карап, ушу эчтеке жебей калдым, 7 килограммга арыктап кеттим, ушуну ойлоп ыйлай берип. Эртең менен барсам, уже буну гормондорду берип, уже аппетитин ачып, врачтар буну жакшы кылып коюшуптур. Барсам эле апа телефон деп жатыптыр. Анан телефонду берип, аны ыйлап, балам сен ушинтип мени жалгыз таштап кетпе, барым сенсиң, багым да, барым да сен, бар байлыгым сен, мени бага турган сенсиң деп анан ыйлап, ошо мен жакшы болуп, ошо 53 дегенде чыктык. Учурда кыздарын тапкан ташыган менен жашап жатышат. Нуржигитке ар дайым жардам колу керек болгондуктан Салтанат айымдын иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Алдыдагы операциясына $6,500 керек. Бирок күнүмдүк дары-дармектер менен тиричиликтен артпай жатканда бул акчаны табуу бул үй бүлө үчүн оор болууда. Андыктан Нуржигиттин башка балдардай чуркап кетүүгө толук түрдө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок каражат жагы түшөлтөт. Ушул бар ишенген балам, ушул мени бага турган кыргыз элим, ушу балама жардам бериңиздер, көптү көрсөгөл болот дегендей, ушул баламды аман алып калайын, Индияга апарып баламды каратып келейин. Баламдын ден соолугун операция жасатканга мен уже ишенбейм, ушу 4 жолу наркоз алды, билбем, уже операцияда бул көтөрө албайт, иммунитети слабый. Ал мини операция жасаганда эле бул арең эсин жиып атты. Ошон үчүн мен баламды операция кылдыртпай эле Индияга барып көрсөтүп келейин деп атам. Балама жардам бериңиздер. Индияга бул биринчи мен ошол эмелерин баарын WhatsApp'тан жибергенде эмеде экен, $6,500 сурашкан. 98% гарантия депчи. Анан билбейм, калганы дагы кандай болот билбейм.